Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата болмокчу. Тарбиялык сабагыбыздын темасы эч ким, эч нерсе унутулбайт. Балдар, бүгүнкү сабакта силер улуу жеңиштин келиши жөнүндө маалымат аласыңар. Жана ошондой эле мекенди сүйүүгө, аны көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия эч кандай эскертүүсүз бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Жатқан жеріме дұшман келіп қол салды. Бейпіл жатқан жеріме қанды соғыш башталды. Dünya жүзін өрт алып, қара жалын қаптады. Қияндай ағып шақырап, қызыл қандың аққаны. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят емес пе, уулуңдун үйдө жатканы. Жаратына бөлініп бір жеңішке, жаңқанымыз бір дәшкен, жарым менен қошташам. Қош құлым замандаш, барын менен қошташам. Дүниеден қарғап жоғырттыққын, düşman Uzat açtı, ıylap sızdap eneler. Öz uldарын көз жаш менен өлөмгө. Курман болду, батыр болду нечендер. Жашасындар бизи ушул өмүрдө. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу, ачарчылык, өлүм коштогон оор күндөрдү басып өттү. Бул согушта Советтер Союзу 27 миллиондон ашуун уул кыздарынан ажырады. Согуш заарын чачпаган үй бүлө калган эмес. Уулдарынан ажырап, жүрөгү жараланган энелердин, өмүрлүк жарларынан ажыраган жоокерлердин жарларынын оорду толгус күйүтүн эч качан унута албайбыз. Қан соғышқа апалар да барышқан, өмірлерін тобокелге салышқан, жолбош жүрек жоокерлердин жарааттарын таңышқан. Фронтто эли жери үчүн салгылашууга Тейке айылынан 17 жоокер катышса, алардын 5 гана өз айылына кайтып келишкен. Согуш башталган алгачкы күндөрдө эле Совет өкмөтү болгон күчтө жеңиш үчүн жумшоого аракеттерди баштаган. Ушундай күжүрмөн эмгек Кыргызстанда да жүргүзүлгөн. Өлкөнүн эл чарбасы толук бойдон согуштун муктаждыктарын камсыздоого которулган. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Танк алдына тайманбастан барышты. Элжер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин батыр аталар. Элибизге жеңиш менен кайтышты. Улуу атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечкиндүү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей ашуун адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланышкан. Кыргызстандык 29 адам даңк орденинин толук ээси болсо, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры. Ошондогу улуу атамекендик согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да элибиздин эсинде түбөлүккө сакталат. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздан силерге үйгө тапшырма улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата сүрөттөрдү тартып даярдайсыңар. Силер менен чогуу онлайн сүрөт көргөзмөсүн уюштурабыз. Саламатта болгула.